Кош Этер айылынын тургуну Абдылашим Макилов 27 майда жааган жаандан кийин да 3 күн бою үйүнө кире алган эмес. Анткени сел сууларынан келген шагыл кум турак жайдын 1,5 метрге чейин каптап тосуп калган. Бирок сел калдыктарын тазалоого техника жок экендигин айтып, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлерине нааразы болгон. Ana men mağazda vurdum. Ben buna taşlarını çevirmeyenden görüyorsun. Buna hiç kimse mi? Айылдыктар селдин калдыктары тазаланбай жатканын айтып даттангандан кийин өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан жалпы 4 техника тартылып учурда тазалоо иштери жүрүп жатат. Жабырланган үй бүлөлөр азыр туугандарынын үйлөрүнө жайгаштырылган. Кырсыктан келтирилген чыгымдар толугу менен эсептелип бүткөн. Жалпы 2 миллион сомдук жапа чеккен жабырлануучу мамлекеттин жардамына муктаж экендигин айтат. Кырсыктын катышуучусу катары эң жабыр тарткан үй бүлө мен болдум. Пашта үйüm жараксыз болду. Канча мүлкүмдө эл бар экен, бийлик бар экен. Каражат менен эсептегенде мен жалпы чыгым 2 миллиондон ашып кетти. Эми ошондо мүмкүн болсо өкмөт да мүмкүнчүлүгүнө карап бир жардам берсе, эмчиликтен мына алып бир сыйра кийим менен эле калдым айтканда. Учурда сел суулар каптаган Кош Этер айылынын ички чарбалык жолдору тазаланып бүткөн. Ал эми королорго кирген сел калдыктары тазалана элек. Жергиликтүү бийлик жашоочуларды элди ашар жолу менен ички ар каналдарды тазалоого чакырат. Ал эми Өзгөн райондук мамлекеттик администрациясынан чыккан буйрукка ылайык алдыңкы күндөрү сел сууларын каптаган айылдарды тазалоого мамлекеттик кызматкерлер тартылат. Эртең бүрсүгүнү дагы жаан болот экен, аба ырайы боюнча. Мына биринчи күнү понедельник күнү Акимибиздин орун басары Жалап Кадырович айтты, бүт Өзгөн районундагы службаларды, мекеме уюмдар ушул жерге жана кол менен жасай турган иштерди аткарып, мына жарандарыбызды ушу үйлөрүнө киргизүүгө жардам бере турган маалыматын алдым. Кудай буйрса, биринчи күнгө дагы чоң массовый жардамдар болот деп күтүлүп атабыз биз. Материальный ущерб канча келгенин, не болгон бардын актылап бул учурга чейин документация иштерин жүргүздүк. Азыркы учурда мына бул техникалар 3 автосамосвал Хово Сенатрук деген самосвалдар келди. Бир погрузчик да, Кудай буйрса, бир экскаватор алып келсек, шуну менен өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюу иш-чаралары толук түрдө аткарылат. Салам алейк айыл өкмөтүндө 27 май күнү жааган жаанын кесепетинен коктуу колоттордон чогулган сел суулары Кош Этер айылынын Мырза Аке Карашоро каттамындагы ички чарбалык жолдорун каптап 8 турак үйгө сел кирип, анын ичинен 2 турак үй авариялык абалга келгендиги жеринде жүргүзүлгөн иликтөөлөрдөн кийин аныкталган. Жарандык коргонуу кызматы менен бирге алынып барылган иш-чаралар негизинде сел кесепеттерин жоюу жана алдын алуу иш-чаралары көрүлүп жатат. Кайжаңыл Турду Маматова, Улар Кайназаров, ЛТР, Ош облусу.